22 март күнү Орусиянын Москва шаарында теракт орун алып, анын жыйынтыгында Тажикстандын жарандары кармалган. Андан сырткары Борбор Азиялык мигранттарга карата кысым, мигрантофобия жана ксенофобиялык маанайлардын күчөгөнү айтылууда. Бүгүн бул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Айбек Аскарбеков жана юристтердин эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Мирлан Токтобеков болмокчу. Алгач эле суроо экөөңүздөргө тең. Ушул теракттан кийин кармалган кишилердин абалы, алардын укуктары жана Кыргызстан анын ичинде ошол эле Борбор Азиядан чыккан мигранттарга карата ксенофобиялык мындай маанайдын күчөшүн кандай баалайсыздар? Бул эми Россияда ксенофобиялык көз караштардын өнүгүшү, жаралышы бул акыркы жылдары күчөгөндөн күчөп келатат. Бул жашыруун эмес. Буреке Крокус Сити Холлдогу теракт мигранттарга болгон көз карашты олуттуу деле өзгөрткөн жок деп айта алам. Анткени Россияда мындай ксенофобиялык көрүнүштөр байма-бай эле көрүнүп келаткан да. Просто буреке ушундай теракт, бул теракт ошуреке катылып жаткан же болбосо жашырылып келаткан кандайдыр көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды да. Мындан дагы ачыкка чыгарды. Бул Крокус Сити Холлдогу теракт өзү негизи Россиянын олуттуу кандайдыр бир маселелерин ушу мигранттарга карата буруу катары дагы болду десем жаңылбайм да. Анткени азыр көпчүлүк бардык эле телеканалдарда ушуреки теракт жөнүндө болуп атат, мындай согуш жөнүндө, Украинада кандайдыр окуялар жөнүндө көп айтылбай калды да. Ошурекинде менен ушундай окуянын негизинде Россиянын бийлиги ар дайым эле ушуреки мигранттарга өзгөчө көңүл буруп, жылдан жылга ушурекиндей катаал кандайдыр бир закондорду кабыл алып, мыйзамдарды кабыл алып, алардын жашоо турмушун кыйнатып келатканы бул жашыруун деле эмес. Айбек мырза, сизге суроодо, мисалы алып карасак, аларды кармагандан кийин бардыгы кыйноолорго кабылган көрүнүп турат. Ошо өздөрү видеого да тартышты. Бул жагы канчалык мындай мыйзамдуу, керек болсо террористтерге карата да ушундай колдонсо болобу, күч колдонуу мындай бир актаса болобу? Жок. Биз баарыбыз билгендей эле эч кимди ушинтип кармап, сабап эч кимде укугу жок. Анткени Россия Федерациясында, Кыргызстандагы эл аралык декларацияларга кандай бир документтерин кол коюп ратификация кылынган. Ушул декларациялар негизги биздин адам укуктарыбызды коргойт, Россияда коргойт ичинде. Бирок эң жогорку мындай көйгөй азыр Россия Украинада согуш баштагандан кийин ЕСПЧ деген атайын соттук система бар Европада. Алар деген ал системадан чыгып кеткен. Азыр эгерде сиздин укуктарыңыз ошо Россияда бузулса, ошо Европалык адам укуктарынын сотуна истец катары бере албайсыңар деп өзүңөр исктерди. Анан ушундай эле атайын бизде эмгек мигранттарды коргоочу эл аралык конвенциябыз бар. Ошол конвенция эң чоң мамлекет арасак ошо бир Россияда ратификация болгон эмес да. Ошондуктан ошол эгерде эл аралык укуктарды алып эмгек мигранттар кандай укуктары корголгонбу десек, ошо Россияны ушундай бир өлкөлөргө биз киргизе албайбыз да. Тилекке каршы. Мирлан мырза, айтсаңыз, сиз буга чейин Орусияда да иштеп келдиңиз. Анан ошол мурдатан башталган бул ксенофобиялык маанай кыргыздарга же болбосо жалпы эле Борбор Азиядагы мигранттарга кандай таасир берчү? Кайсыл жактарда көбүрөөк сезилчү? Кандай болуп укуктары бузулчу? Бул ксенофобиялык көз көрүнүштөр мурун мындайча айтканда жөнөкөй элден өйдө көтөрүлдү десек болот да. Буга чейин мисалы үчүн ЛДПР партиясынын лидери буреке Жириновский ушуреки баштаган да, ушуреки көз көрүнүштү да. Орус бийлиги ар дайым ушуреки элдердин, Россия Федерациясындагы элдердин улуттук маанайы менен ойноп келген десем да жаңылышпайм да. Анткени убагы кези келгенде кандайдыр керек болгондо булар ушурекинде ксенофобиялык көрүнүштөрдү же болбосо ксенофобиялык кандайдыр бир уюмдарды да колдошкон да. Мисалы үчүн мындан бир 15 жыл мурун, например, Россиянын борбору Москва шаарында ар кандай скинхеддер, жанагы такыр баш кишилер ушуреки улутчулдукту козуткан кандайдыр бир ураандарды ачык айкын эле айтып жүрүштү да. Анын бир убагы келди. Ошол ксенофобиялык көрүнүштөр алардын кандайдыр бир аларга баш ийбестен уже контролдон чыгып кеткен да. Анан өзүңүздөр билесиздер, Россиядагы өзү көп улуттуу мамлекет. Ошондон өзүлөрүнүн дагы кандайдыр жарандарына кол салуулар болуп, ошонун негизинде бурекени токтотушкан да. Анан бул акыркы жылдары буреки улутчулдук эмес, эми бул
мигрантофобияга өтүп башташты да, ксенофобиядан ушу мигрантофобияга, ушу мигранттарды жаман деп ушуреки жылдан жылга ушурекинде көз көрүнүштөр көбөйүп, эми ушуреки элдин жөнөкөй катмарынан бийликке да өттү да. Анткени бул мигранттардын темасы азыр мамлекеттик думада дагы баймоя көтөрүлүп турат да. Алар ушуреки мигранттарга кандайдыр бир сын айтуу же болбосо кандайдыр бир катаал закон чыгаруу боюнча алар элдеринин ачкы топтоп атышат да, көз карашын топтоп атышат ушурекечи. И бул көз караштагы ушуреки мамлекеттик думадан айтылган сөздөр ушуреки кайрадан элге жайылып, и ушуреки мигрантофобия, ксенофобия күчөгөндөн күчөп келатат күндөн күнгөчү. И бул мигрантофобиянын эң күчөгөн көрүнүшү мына азыркы ушурекинде теракт маалында көрүнүп турат. Анткени элдерде жана мына укук коргоочу биздин коногубуз айткандай, буларды даже ушуреки жана кармаганда ушуреки мигранттарды мындай дагы мыкачылык менен кармаса болот. Мыкачылык менен биз ушурекинде отношение кылсак болот ушурекилерге деген мындай посыл берип атат да ушуреки элдеринечи. Ушурекинде и ушурекинде мына азыркы учурда ксенофобия ушунчалык күчөдү. Анткени эми жөнөкөй бийлик мурун кандайдыр бир укук коргоо органдары ушурекинде мамиле кылып келсе, азыркы учурда уже элдери дагы ушурекинде башталды да, кол салуулар башталды. Мына жакында эле информациялар келип атат бизде Екатеринбург шаарларында, башка шаарларда, мына Химки шаарында, Москванын жанындагы жөнөкөй эле жөн адамдар эле уже башка көзү башкача, например, да, ушуну биздикиндей же болбосо ушу өңү башкача адамдарга жөн эле адамдар кол салып башташты да. Бул өтө жаман көрүнүш. Анткени Россия бийлиги эми кандай десем унутпаш керек, бул көп улуттуу мамлекет экен Россия Федерациясы биринчиден. Экинчиден ошол эле бизге кол салып бизди кодолоп жаткан кишилердин туугандары азыр Россиянын фронтторунда да согушуп жатат да. Ошондуктан бул ксенофобия, мигрантофобия менен ойнош жакшылыкка алып келбейт да негизи. Айбек мырза, сизге суроо, ушул мындай кармагандагы жалпы абалды айтсак, бул бардык видеолор көрүндү, видеолор тарады, алардын абалын соттук отурумдарда көрдүк. Ошого карабастан кандайдыр бир толеранттуулук болгондой болду да, ушундай мейли, ушундай террористтерге. Негизи кайсы бир муну бул жерде бир эле өлкө катышкан жок да, ошол эле бул Тажикстандын жарандары болуп атат, Кыргызстандын жарандары болуп атат. Бул абал кайсы кандайдыр бир укуктук нормалар менен мындай көзөмөлдөнүшү керек болчу, кимдер тарабынан реакция берилиши керек болчу? Мындай негизи эле реакцияга сиздин ичиңиз жылып калдыбы, элдер ушул айткандарына, же болбосо эч ким айткан жокпу? Негизи азыр ошо көбүрөөк адамдар түшүнүп башташты ошо эмне үчүн ошо Россия Федерациясында абдан көп ксенофобия болуп жатканычы. Биз дагы барыбыз билебиз да, азыр деген мен айтып кеткендей эле ЕСПЧден чыккандан кийин ага чейин ошо Россия Федерациясына атына көптөгөн исктер ошо европалык адам укуктарын коргоочу сотко түшчү да. Анан ушунун баары бул көрсөткүчтө ошо сот системасы Россия Федерациясындагы абдан мындай коррупционный бир көйгөйлөр бар, көп мындай акыйкат жок деп дагы айтсак болот да. Ошондуктан баары аны билип, ошондой эле кыйноо менен кандай бир показаниялар берген үчүн бүт адамдар уже түшүнүп ошо дагы ишенбей калышты да. Негизи мындай эч ким айта албайт да, чын эле ошо адамдар ошо терактты кылдыбы кылган жок, бирок чын эле ошо адамдар кылса деле баары бир адамдар ишенишпей атпайбы. Ошо соц тармактарда бүт жерде жазып атышат да, ошо негизи бул деген спектакль болду, бул атайын эле кармашты, атайын жасатышты деп. Бул дагы ошо көрсөткүч да, негизичи ошо адамдар ошо Россия судебдик системасына ошо атайын ишенбей жатышат да, ошо ишенич жок болуп атат. А негизи мындай айтсак, официалдуу түрдө биздин деле мамлекет айтып кетти да, тиги биздин 9-чу кыргызстандык байке ал дагы биздин жараныбыз эмес, анын юридикалык процессте эч кандай жардам бере албайбыз. Бул тилекке каршы чындык. Анткени юрисдикция боюнча биздин кыргыз жарандарыбызга жардам бере алабыз, же атайын Кыргызстанга келген жараны жок кыргыздарга, этникалык кыргыздарга жардам бере алабыз. Бул жерде тилекке каршы, бул юрисдикция уже Россиянын астында болуп калат. Анан сизге суроо, ушул мигранттардын азыркы күндө ошол Крокус Сити холлдогу теракттан кийин бир күндөн кийин биз ошол
орусиялык мигранттардын укугун коргогон Чупик айым менен да сүйлөшкөнбүз. Анан ошондо бир күндүн ичинде 2,5 миң арыз түшкөнү кабарланганда ушул нерселер кайсыл тармактарда көбүрөөк көрүштү элдер? Эмнеден кыйналып атышат азыркы күндө? Эми Валентина Чупикти тааныйбыз. Валентина Чупик өзү аябай чоң күчтүү укук коргоочу. Бирок Валентина Чупик 2000 эми баягы обращение болду деп атпайбы? Бул эми көбүнчөсү ушуреке Өзбекстандын, Тажикстандын жарандары менен көбүрөөк иштейт да. Эми сиздер өзүңүздөр билесиздер, бул өзбек, тажик граждандары, Кыргызстандын граждандарынан мигранттары эселеп көп да. Ошондуктан Валентина айымга аябай көп обращениялар болсо керек. Бирок ошол эле учурда бизде деле аябай катышып атат да. Бирок биздин кичинекей уюм, ушуреке юридикалык компаниябыз, биз ушуреке в основном кыргыз жарандарына басым жасайбыз да, кыргыз жарандарына. Ошондуктан бизге кыргыз жарандар кайрылып, ошореке теракт болгондон кийин бизге деле где-то 200-300ге жакын кайрылуулар болду. Азыркы учурда эң көйгөйлүү ушу маселе кыргыздар кайрылып жаткан. Бул ушуреке аэропорттон кире албай калып жатышат да. Учуп барышат Россияга. Мурун Россиянын территориясында болбогон деле жарандарыбызды ошореке таможенный контролдон, пограничный контролдон кармап туруп эле ошол жерден кандайдыр бир мындайча айтканда выдуманный да, ойдон чыгарылган кандайдыр бир себептерден эле буларды Россияга киргизбей коюу ушурекиндей көрүнүшү катталып жатты аябайчы. Ошореке 2 күн 3 күндүн ичинде эле Кыргызстанга 100-200ге жакын киши эч себепсиз эле выдворение болуп, депортация болуп, артка кайтарылып, кайрылып келди да. Эң өкүнүчтүүсү бул адамдарды биз изилдеп көргөнүбүздө бул адамдарга жана Россияда нежелательное лицо деп ошореке погран контролдор ошорекелерге ошорекиндей берет да, запрет коет да, кандайдыр убакытка кирбегөчү. А булардын сроктору өтө узак да. То есть Россиянын ошореке бийлик баягы күч органдары ошорекинде киргизбей коюу менен булар ошореке мигранттардын, кыргыз жарандардын кандайдыр бир кийинки турмушуна, тагдырына балта чаап атат десем да жаңылышпайм да. Анткени бул өмүр бою Россияга кирбей калуу Кыргызстандын жарандарына же болбосо ушуреке Орто Азиядан барган жарандарга, мигранттарга өтө чоң таасирин тийгизет. Анткени эми бул дагы убакыт өтөт да. Согуш деле бүтөт, может быть, бул теракттын деле кандайдыр бир кесепети барып унутулат деп айтамбы. Бирок ал адам эгерде кийин 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби Европага учуш керек болсо же кандайдыр башка жакка учуш керек болсо, Россия аркылуу уча албай калат да. Даже Россияга кире албай калат. Азыр көптөгөн биздин мекендештерибиз ошондой өмүр бою запреттерди алып, иштей албай, жашай албай кыйналып жатышат да. И биздин азыркы ошореке кичинекей организациябыз, эми биз өзүбүз кичинекей юридикалык фирмабыз, ошорекинен жардам берип атабыз. Бирок биз мисалы үчүн эгерде бир күндө 10 киши кайрылса, ошонун 9-уна жардам бере албайбыз да. Анткени алардын кандайдыр бир ошореке бизден жардам алууга кандайдыр бир шарттары жок да. Ал эми Россияда дагы законодательство кандай болгон күндө дагы Россияда кандайдыр бир законодательство бар, нормалар бар да. Биз ошорекелердин негизинде азыр соттор ошо Россиянын сотторуна кайрылып тигилерди чыгарып атабыз да. Ошореке 9 кишинин бизге кайрылган бир күндө 10 киши кайрылса, ошо 9 кишинин ошондой шарттары жок. Ошондуктан булардын кийинкиси кандай болот, жана кандай нормалар менен чыгарылат, азыр караңгы да. Анан ошону эле улайда, мисалы биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда, мунун ушул негизги бир мындай себеби катары биз мигранттарды бетке тутуп келебиз да, кайсыл чечим кабыл албасын, ой Орусия менен урушпайлы, бизге деген мигранттарыбыз бар, анан миллион кишибиз бар депчи. Ушул нерселер чынында эле мындай де факто күнүмдүк жашоодо сезилеби? Кыргызстандын жарандары мындай бир Евразия экономикалык биримдиктин мүчө өлкөсүнүн жарандары катары кайсы бир мындай жеңилдиктерге ээ болгону же болбосо аларга карата укук коргоо уюмдары жакшыраак мамиле кылабы? Эми Евразиялык союзга кирген бул өзү бир чети Кыргызстандын жарандарына көп эле жардамын тийгизди негизичи. Мисалы үчүн биз башка мигранттарга караганда биз мисалы үчүн кандайдыр бир кошумча документтер жазабайбыз. Россияга киргенде жөнөкөй эле ушу регистрация жасап, эмгек келишимин түзсөң эле иштеп жүрө бересиң. Бул жагынан жакшы эле да. Бирок ошол эле учурда биз мисалы үчүн Орто Азиянын башка мамлекеттеринен көп деле айырмабыз жок да. Анткени Россияда мисалы үчүн сен тажик экенсиң, сен өзбек экенсиң, сен кыргыз экенсиң деп айырмалабайт деле көпчүлүгүчү. И ошондуктан биздин Кыргызстандын жарандары деле ошоки өзбек,
тажик жана башка патент менен иштей турган жарандарга караганда ошол эркиндей эле кордукка туш болуп жатышат да. Бул эч кандай жакшы эмес. Анан бул Евразиялык союздун негизги милдети, негизги себеби ошол эки эмгек мигранттарын колдоо болчу да. Эми урекинде терс көрүнүштөр, конечно, бул эки өлкөнүн ортосунда кандайдыр бир ынтымакка же болбосо мамилелерге өтө чоң очундуу маселе болгон жок да. Неге дегенде эмгек мигранттары баягы өзүнүн жашоосу менен жашап атышат. Ал эми Евразийский союз өзүнүн жашоосу менен жашап атат да, кандайдыр бир элге кошулбаган өзүнчө бир организация болуп, өзүнчө эле бир иш кылып атат да. Бул может быть таможнядан кандайдыр бир келишимдер түшүп аткандыр, же болбосо кирешелер түшүп аткандыр, чек ара кандайдыр бир башкача корголуп аткандыр. Бирок бул экинин баардыгы обычный кыргыз жаранынын эле, жөнөкөй кыргыз жаранынын жашоосунун тагдырына эч кандай деле таасирин берген жок да. Бизде кандай ошо выдворение болуп келсе, бизде кандай кыргыз жарандарын кандай базмырлап келишсе, күч органдары ал андан дагы эселеп күчөнү да. Айбек мырза, сизге суроо да, эгер ушул теракттын жыйынтыгында мисалы биздин жүздөгөн миңдеген жарандарыбыз аэропортто кармалышты, 2-3 күндөп тамак берилбей кыйноо катары кармалышты да. Анан эгер биз ошол мүмкүн терактка күнөөлүү деп азыр соттолуп аткан кишилерден сырткары андан башка жарандарга карата кандай, мисалы Кыргызстан мамлекет катары өз жарандарын коргой турган мамлекет катары кандай бир кадамдарга барса болот? Биринчи айтып дагы кошуп кетет элем. Биринчи ошо тилекке каршы биздин көйгөй бул дагы биздин мигранттар өзүнүн укуктарын жакшы билишпейт да. Бул эми бул өзүнүн тилекке каршы өзүнүн мигранттардын көйгөйү эмес. Бул негизи өзүң мигрант болуп чыгып атканда деле акча керек болуп жатканда укук жөнүндө деле ойлонбойсуң да негизичи. Бирок ошол эң көйгөй болуп жатат да. Көбүнчөсүндө көптөгөн окуялар болот да. Эгерде полиция бирөө токтотуп бир документтерди сураса, анда көбүнчө убагында дагы өзүнүн укуктарын билбей калып, штрафты ала коюп тура эмес жерлерде полиция токтотпош керек да. Анан токтотуп эле кандай бир кыйноолорго алып келишет да. Ошондуктан биринчиден ошо биздин азыркы учурда Москвада консульство иштеп жатат. Алардын негизги ошо азыркы учурда Россияда, именно Россияда биринчи азыркы учурда максаты ошо биздин мигранттарга жардам бериш керек да негизичи. Анан ошондой эле бул жерде кандай бир кадамдар десек, бул көбүнчөсүндө бул дипломатияга кайра келип калат да. Дипломатия аркылуу Кыргызстан ошо кандай бир послабленияларды Россия менен чогуу сүйлөшүп жатканда дипломатиялык каналдар менен тышкары кандай бир келишимдерге келиш керек да. Бул жөн эле кандай бир ноталарды жөнөтүп же кандай бир өзлөрүнүн протесттерин чыгарган деле бул жөн эле көйгөйдү чече албайт да. Ага чейин бизде бүт эле көйгөйлөр негизи ошо биздин президент менен же кандай бир министрлер менен кандай бир келишимдер менен ошондой эле чечилишкен да. Ошо бүт көйгөйлөрдүн ичин баары. Эгерде биз ошон үчүн эмне үчүн ошо укуктар боюнча ушундай көйгөй болуп жатат. Мисалы Мирлан Байкенин компаниясы бар, көптөгөн дагы бирикмелер, Ноокат бирикме, инсан эле көптөгөн биздин бейөкмөттүк уюмдар ошол жерде атайын мигранттарга жардам берет да. Ошол бул ошо көрсөткүч да, ошо бизде атайын мамлекеттин катарынан кандай бир ошо юридикалык жардам жетишпей атат да, ошол Россиянын ичинде. Ушул эле суроо сизге да, мамлекет, Кыргыз мамлекети ошол эле элчилик дейбизби, консулдук дейбизби, ушулар башка учурларда азыркы күндө эмес, негизи эле жалпылап айтканда кыргыз жарандардын укугун коргоо үчүн канчалык иштөөдө, алардын эффективдүүлүгү кандай болууда? Эми эгерде ошо эки элчилик консулдук уюмдар жөнүндө айта кетсек, булар функциясын ошол экинин тарыхын карашыбыз керек да. Анткени Кыргыз Республикасынын элчилигинде Москва шаарында да, эң чоң шаар, эң чоң штат да. Ушул жерде 40-ка жакын эле штат бар. 40 эле киши иштейт. Ошонун ичинде мен билгенден бир 3-4 эле юрист да. Анан ал эми Санкт-Петербург шаарында, бул Россиянын экинчи чоң шаары да. Ошол жерде кыргыз мигранттар да ошол жерде чогулган. Ошол экинчи Санкт-Петербург шаарында азыр 2 эле киши иштейт, например, консулдук учреждениялардачы. Анан эгерде бул эки кыргыз жарандардын укук же болбосо кандайдыр бир нормаларын коргоо, кызыкчылыгын колдоо боюнча, коргоо боюнча булар эч кандай иш жүргүзгөн жок. Жүргүзө да албайт да. Анткени элестетиңиз, Россиянын Москва шаарында почти 800 миңге, эгерде
мындай Московский область менен кошуп алганда где-то миллионго жакын киши бар да, Кыргыз Республикасынын жараны бар. Булар эгерде физически дагы үлгүрбөйт. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын элчилиги, консулдуктары статистикалык гана орган болуп калды да. Булар мисалы үчүн административдик иштер мисалы үчүн абдан көп, атуулдук иштер, гражданский иштер мындан көп. Ал эми ушул консулдук бул ал иштерди карабайт. Анткени аларды караганга убактысы жок алар. И вообще функциясын карап, функциональный обязанностун карап келсек, бул консулдук жана элчиликтер булар ар бир мигранттын укугун коргоо үчүн ачылган организация эмес да. Бул ошол эки мамлекеттин кандайдыр бир кызматташтыгын күчөтүү үчүн ачылган мамлекеттер, органдар да. Бул то есть ошол жерде Россия Федерациясынан кандайдыр бир делегация келе турган болсо, кандайдыр бир иш кагаздар кол коюла турган болсо, ошол экелерди караш керек. А бул мигранттардын анчалык көбөйүп кеткенине элестетиңиз, бул эгерде биздин элчилик 60-жылдары ошол эки Россия Федерациясында, Москвада тем более ошол жерде окуган бир 100гө жакын студенттин кызыкчылыгын коргоо үчүн ачылган бир кандайдыр уюм болсо, Кыргызстандын өкүлчүлүгү болсо да, Кыргыз СССРнин Россия Федерациясында өкүлчүлүгү болсо, азыр ошол бойдон эле штаты көбөйүп эле турат, ошол бойдон элечи. Санкт-Петербург шаарында мына канча жылдан бери көйгөй болуп атып, мына быйыл араң дегенде генералдык консулство ачылды, ИТО штаты 2 киши. Да? Эми Санкт-Петербург шаарында Россиядан, Москвадан, конечно, азыраак эле кишилер жашайт, бирок ошол эркинде деле где-то 50 миңден 100 миңге чейин киши жашайт деп эсептелинген да Санкт-Петербург шаарында. 100 миң кишинин 2 киши кантип көйгөйүн чече алат? Эч кандай чече албайт. И элчилик азыркы учурда Кыргыз Республикасынын элчилиги Россияда бул статистикалык орган десем мындай жаңылышпайм да. Анткени алар мисалы үчүн эгерде кандайдыр атуулдук, административдик иштерди карабайт, бирок ошо уголовный иштер болуп калат да, кылмыш иштери болуп калат, киши өлтүрүп калат, эми ар кайсында ситуация болуп калат да. Азыр мына аябай көйгөй болуп турат, наркотик ташыган, например да. Ошондой көйгөй болсо, булар барат дагы ИТО тамагынын укугун коргоп, сен эмне ага бардың, качан бардың, эмне бардың, сен кандай процессте, сен процессуалдык укуктарың корголдубу, сага ошол эки котормочу берилди деп эч ким сурабайт. Барат, мисалы үчүн ал статистиканы гана алып коет да. Ошо Кыргыз Республикасынын консулдугунун мен элчилигин билем, анткени барат дагы баланча киши СИЗОдо жатат, баланча киши түрмөдө жатат, баланча киши кармалды, баланча кишинде ошол эркинде допрос болду. Ким допрос кылып атат, эмне кылып допрос кылып атат, кыйноого кабылдыбы, же болбосо аларга кандайдыр укуктук нормалар берилди, бул эч ким карабайт, карай да албай атат да. Эми мен мактанганчылык болбосун, просто биз ачылганыбызга ушу 4-5 жыл болуп калды. Биз деле өзүбүз атайын ушул эркинде укук коргоочу болуп кетели деп ачылган эмеспиз. Биз деле ошол эки өзүбүздүн жердештерибиздин эле көйгөйлөрүн ар кайсы органдарга жеткирип жүрүп эле ошол эркинде кичинекей юридикалык кичинекей кеңсе ачылды да. Бирок ошол эки убакта биз азыр эми административдик ошол эки Москва, Санкт-Петербург шаарындагы административдик иштердин где-то 20-30%-ын биздин жардамыбыз менен эми өзүлөрүнүн көйгөйлөрүн чечип атат. Административдик укуктарын, именно ушул эки атуулдук укуктар. Потому что эч ким карабайт аларды. Анан ушул эки эгерде Кыргыз Республикасынын кандайдыр бир консулдугу же болбосо элчилиги бизге колдоо көргөзө турган болсо, официально ушул эркинде эгерде ушул эркинде жете турган болсо биздин үнүбүз. Биз жана кармалып жаткан биздин кыргыз жарандардын 60%-ын сотко жеткизбей, ошол эркилерди куткарып кетсек болот эле. Анткени укук нормалары кармалганда бузулат. Булар соттон бузулбайт. Ушу сотко чейинки процесстерди карасак, ошол экинде ошолорду 60-70%-ын куткарып, элине кайтарып жиберсек боло турган шарт болмок да. К сожалению, андай болбой атат. Айбек мырза, сиз буга чейин дагы бир теманы көтөрүп кеттиңиз, жанагы кыргызстандык деп, теге кыргызстандык болгон жаран кармалганда. Анан азыр ошол согуштун контекстинде дагы башка контексттерде көбүнчө жанагы кош жарандуулук маселеси көбүнчө чыгып атат да. Эгер кыргыз жарандары барып, кыргыз жарандыгынан баш тартпай туруп, бирок Орусиянын жарандыгында алса, кийин бул укуктук талаада кандай каралат? Бизде эч кандай мындай ограничениялар жок. Бизде эки түрдүү гражданство алганга укуктары бар. Бирок эгерде Кыргызстанда жашап, биздин жакын приграничный государство деп коет, ушулардын мамлекеттин жарын алганга укугу жок да. Мисалы Казакстан, Китай, Тажикстан, башка өлкөлөрдүкүн. Двойной гражданство бизде көп адамдарыбыз двойной гражданство катары жашашат. Ошондуктан алардын укугунда коргоонго да укуктары бар. Анткени алар дагы эле Кыргызстан жаран болуп саналышат, бирок дагы дополнительно Россияда ошо Мирланбай кеткендей эле өзүлөрүнүн мындай укуктарын жашаганга дагы жеңилдик болуш үчүн алар дагы дополнительно
ошол жерден гражданствосын алышкан да. Анан дагы эмне үчүн көбүнчөсүндө дагы ошо ковид убагында дагы келип ошо гражданствосын согуштан кийин дагы гражданстводан дагы отказ кылышкан да, кайра Кыргызстандын гражданствосуна кайра кайтып кетишкен да. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сизге дагы бир суроо. Ушул жанагы биз канча жылдан бери айтып келе атабыз, мигранттардын абалы начар, Орусияда ксенофобия күчөдү, мигрантофобия пайда болду депчи. Анан ошого карабастан эмне үчүн кыргыздар дагы эле Орусияга барып атат, кыргызстандыктар эмне үчүн башка тарап жокпу? Бул ушундай дагы бир мүмкүн Орусиядагы мигранттарда да бир өзгөрүү барбы? Мурдагыдай барбай калып, азыр башка өлкөгө баргандар. Эми буреке биздин социалдык экономикалык абалдын Кыргызстандын жана биздин тарыхыбызга да байланыштуу да Россияга көп барган. Анткени биздин система образования, билим берүү системасы мурун орус тилдүү болгон. Ошондуктан биз көбүнчө кыргыздар ушул орусчаны жакшы билет. Россияга момундай азыркы жеңилдиктер менен кирүүгө эң жеңил мамлекет бул Россия болуп келген да. Эгерде эми акыркы жылдагы бул согуштан кийинки статистика кичине өзгөрүп калды ооба. Анткени биздин кыргыз жарандары көпчүлүгү ушул Россиядагы мигрантофобия, ушул ксенофобиянын негизинде көптөгөн тоскоолдук чыгара берген закондордун негизинде Россияга жанагынтип кире албай калган мигранттар айласынан аргасынан ушу башка мамлекеттерге уже чыкканга аракет кылып башташты. Ушу согуш чыккан жылдары эле биздин конобуз дагы айткандай, где-то Россияда 500 миңге жакын кыргыз жараны российский паспорт алып алган, Россия жарандыгын да алып алган да. Анан бул ошол согуш башталган убакта ошол Америкага ошо Россиянын жарандыгы бар этникалык орус эмес адамдар өтө көп кетишти да. Кийинки убактарда дагы мына азыр Европа мамлекеттери дагы ошол биздин жарандарды кабыл алып жатат. Жана акыркы жылдары ошол Кыргыз Республикасынын эмгек миграция министрлиги дагы ушул мигранттардын потогун направлениясын ушу Европа жана башка мамлекеттерге буруу боюнча аябай жакшы иштерди кылып келатат. Бирок бул дагы болсо жеткиликтүү эмес, жетиштүү эмес. Анткени биздин население, элдин көпчүлүгү азыр жумушсуз, ошондуктан айыргасы жок, айласы жок кайдан эле Россияга агылып жатышат да. Бирок эми поток мурункудай эмес. Эгерде мурун бир сезондо эле где-то миллионго жакын ушул биздин жарандарыбыз перемещение деп коет, барып келип иштеп турган болсо, азыр буреки көрсөткүч 700-600 миңге түшүп калды. Мына быйыл Россия Федерациясындагы кандайдыр бир көйгөйлөр буга чейинки да, мына ушул теракка чейинки эле көйгөйлөр кышында мисалы үчүн Москва, Санкт-Петербург шаарларында кар көрө албай калды. Мисалы үчүн азыр кандайдыр бир биз именно мигранттар иштеген тармактар эл азайып кеткендигине байланыштуу улар каралбай, Россияда дагы ушул кандайдыр бир мигранттарга болгон талаптарды төмөндөтүү же болбосо элдин көйгөйү билинип атат да. Ошол элдер кайрадан талап этип атат. Ушул жерге мигранттар жүргөндө ушул жерде мисалы үчүн таза эле шаарыбызда кар көрөлүп турчу эле, эмнеге азыр мигранттарды мында киргизбей атасыңар деген сыяктуу көптөгөн кайрылуулар болуп жатат. Бул да жашыруун эмес да. Бирок эми бул нерсенин баардыгы мигранттардын колунан келе турган маселе эмес да. Мамлекет аркылуу, мамлекет ортосундагы сүйлөшүүлөр кандайдыр бир нерселер менен чечилиши керек. Бирок эми эгерде орус бийлигин жөнүндө айта келсек, ушул орус бийлиги мигранттарды бетине кармап кандайдыр бир кыргыз өкмөтү менен же болбосо өзбек өкмөтү менен, тажик өкмөтү менен сүйлөшүүлөргө келүүчү ушул кандайдыр сүйлөшүү столуна отургузуу же болбосо алардын кандайдыр бир талаптарын мындай токтотуу боюнча рычаг болуп калган мигранттарчы. Кааласа мисалы үчүн бурекини билебиз, мигранттарга кааласа амнистия кылып коет, например, да. Россия бийлиги кандайдыр бир Кыргызстанга кандайдыр бир жест доброй воли кылайын деп койсо, ошол амнистия кылып коет. Амнистия бүткөндөн кийин эле кайрадан мигранттарды кайрадан кара тизмеге салып эле кайрадан аларды границадан киргизбей кыйнап баштайт. Бурекинин баардыгы эгерде Кыргыз өкмөтү кандайдыр бир терс неме кылам десе, терс үн катам десе, например, Россияга да, кыргыз жарандарын бүт баарын чыгарып коюшу мүмкүн. Ошол менен эле Кыргызстан өзү коллапска түшүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул мигранттарга көрсөткөн кандайдыр бир мамиле
Бул биздин кыргыз мамлекетине деле кылган мамиле менен салыштырсак ошо экендей туура эле болот да негизичи. Чоң рахмат. Айбек мырза, сизге дагы акыркы суроо. Ушул Кыргызстандын азыр Орусиядагы жарандары өздөрүн коргоо үчүн мындай азыр кандай аракеттер кылыш керек, кандай кадамдарга барыш керек, кайсыл тараптарга кайрылса болот? Сөзсүз түрдө ошо негизи азыркы учурда былтыр миграция боюнча концепция кабыл алынган, ошо биздин эмгек министрлиги менен жана ошондой эле миграция агентствосу менен. Ошол концепция миграция боюнча азыр бул жылдан баштап 20-30 жылга чейин жаңы иш-чаралар кирип баштайт. Бул ошол атайын чыгып кетип аткан биздин эмгек мигранттарга атайын укук боюнча билимдерди берүү, кандай эгерде кандай бир басмырлоого же кандай бир абалдарга кабыл алынып калсаң эмне кылыш керек, жана кандай каяка барыш керек, каяка заявление каяка жазыш керек, ушу бүт маалыматты берип башташат. Бирок негизи беришчү буга чейин Migrant Cage деген атайындагы сайт бар. Ичинде дагы бүт маалыматты да табышса болот. Ошондуктан азыр дагы ушу бүт көйгөйлөрдү түшүнүп, азыр өкмөттүн рекомендацияны алып, ошол миграционный политика дагы алмашып жатат. Ошондуктан чыгып жатканда сөзсүз түрдө ошо бүт каяка кандай юристтер бар, ошо мисалы Мирлан Байкенин өзүнүн уюмдары бар, ошо кандай уюмдар бар, ошону барып билип алып туруп, ошондо чыгыш керек да. Именно ошо биз Россияны контекстке алсак. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Борбор Азиялык жана кыргызстандык мигранттардын Орусиядагы абалы теракттан кийин кандай өзгөрдү, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто укук коргоочу Айбек Аскарбеков жана юристтердин эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Мирлан Токтобеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.